Салам достор, бүгүн биз 3-сабакты өтөбүз. 3-сабактын темасы string болот. Буга чейин биз примитивный типи даных өткөнбүз. Примитивный типи даных бул коробканын ичинде бир значение сакталат. Мисалы int x барабар 5. Бул x деген значениянын ичинде 5 сакталып атат. Анан Java'да ссылочный типи даных бар. Мисалы алардын бирөөсү string s барабар hello. Бул s деген переменный hello деген объектке stringке ссылкасын сактайт. String негизи өзү болсо класс объект. Ссылочный типи даныктар чоң тамгадан башталат, примитивдер кичике тамгадан башталат. Класстын түшүндүрмөсү бул объекттин кандай түзүлүшүн, ошонун эрежесин билдирет. Мисалы бир үйдүн чертежу, ал чертеж болсо класс болот. Ошол чертеждон бир үй салынса, ал үй болсо уже бир конкретный объект болот. Азыр мен string менен жөнөкөй бир оператор көрсөтөм. Стрингтерди кошкон. Мисалы string space барабар string bob барабар bob. Муну эми консольго кошуп чыгарабыз. System out println s кошу space кошу bob деп туруп hello bob деп чыкты. Стрингтердин негизи методдун ичинде деле кошсо болот. Мисалы system out println так hello John деп болуп John hello John деп чыкты. Стрингке примитивный тип даныктарды эле кошсок болот. Азыр system out println деп жазбай cout деп жазып туруп тапты бассаңар эле өзү чыгып калат. Мисалы my number is кошо x деп туруп my number is 5 деп чыкты. Ушул менен сабак бүттү. Stringдин ичинде дагы толтура деген методдор бар. Аларды шашпай үйрөнөсүңөр. Көрүшкөнчө достор.